пробация департаменти бул биринчи иретте социалдык институт болуп эсептелинет. Ошондуктан өзүнүн күндө алып жүргөн ишинде негизги багыты болуп бул ушул кардарлардын биздин коомго социалдаштыруу иш аракеттерин алып барышат да. Анан сиздин сурооңузга ылайык, бүгүнкү күндө ошол кардарлардын көйгөйлөрүнүн бири бул көбүнчөсү ошол пенитенциардык пробациянын кардарларынын көйгөйлөрүнө токтолуп кетсем, себеби дегенде ошолордун көйгөйлөрү биз үчүн мындай башка мамлекеттик органдар менен чечүүгө көп иш чараларды көрүп атабыз бүгүнкү күндө. Биринчиден бул ушу пенитенциардык пробациянын кардарлары, бул маалымат катарында айтып кетиш керек, бул ошол жабык абакта жазасын өтүп, анан өз мөөнөтүнөн эрте соттун өкүмү негизинде өз мөөнөтүнөн эрте чыгып, ошо пробация департаментине көзөмөлүнө келген жарандар. Булардын ошо практика көрсөтүп атат, көбүнчөсүндө элементардык ошо даже үй, турак жайы жок жарандарда болуп калат экен да практикада. Ошондо ошолор менен алардын ошо убактылуу болсо дагы бир жерге жайланыштыруу маселеси биз үчүн бир мындай көйгөйдү түзүп атат бүгүнкү күндө. Себеби дегенде бул маселе бири менен байланыштуу болуп калат экен. Себеби дегенде практика көрсөтүп атат, бүгүнкү күндө эң мындай эффективдүү ресоциализаштыруу бул ошол жаранга, ошол биздин кардарга бир аз болсо дагы бир доход, жумуш доходту камсыздандыруу да. Ал мисалы работодательдер менен, ошо иш берүүчүлөр менен биз тиешелүү бир чараларды көрүп сүйлөшкөндө, алардын бирден бир суроосу жашоо дарегин тактайт экен. Ошондо бул маселе мындай чоң көйгөйгө айланып калат экен. Ошондуктан ошол проблемалардын бири бул кардарлардын жанагы временное социальное жилье деп коет, ошол жака жайланыштыруу маселесин биз ошо бүгүнкү күндө тиешелүү бир коомдук уюмдар менен, гос органдар менен иш алып барып атабыз. Ошол маселеси боюнча. Ошол социалдык жатакана деп айтсак болот го. Ал кандай шарттар менен түзүлөт? Жаңы курулабы же баягы даяр бар жатаканалар менен иштешесиздерби? Анан жанагы ушул пробация кардарларынын арасында мисалы жашы жетеликтер дагы бар да, аял кишилер бар. Аларды бөлүштүрүү жагы кандай болот? Эми биз бул маселени бүгүнкү күндө адегенде изилдеп чыгып, ошол биздин потребностьтарды карап чыгып, ошо республика боюнча. Анан мындай бир тыянакка келдик. Бүгүнкү күндө ошо бул Северный регион боюнча бир 2 реабилитационный центр, анан түштүктө 2 реабилитационный центрга муктаж экенбиз да бүгүнкү күндө. Анан эми мындай расмий тилде айтканда, в идеале ушу пробация департаментинин өзүнүн балансында ушундай реабилитациондук борборлор болсо, бул эң жакшы болмок. Бирок тилекке каршы андай мүмкүнчүлүгүбүз бүгүнкү күндө жок. Бирок ошол ага карабастан биз ошол биздин мамлекетибизде мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө мыйзамыбыз бар. Ошол мыйзамда тиешелүү бир финанс каражаттары каралган ошондой реабилитационный центрлерди түзүүгө. Ошол багыт боюнча биз тиешелүү мамлекеттик органдар менен иш алып баратабыз бүгүнкү күндө. Бул эрежеси өзлөрүнүн мыйзам чегинде бир эрежелери бар экен. Ошол эрежелер боюнча биз ошо тиешелүү бир финанс каражатын ошол мамлекеттик социалдык заказдын алкагында пробация департаменти алып, анан ошол бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда ошол реабилитационный центрлер менен иш алып бараткан уюмдар менен жана тиешелүү түрдө тендер негизинде конкурс жарыялап, анан уткандарга ошону биз берет экенбиз, ошол мыйзамдын чегинде. Ошондо ошол реабилитационный центрлерге бөлүнгөн акча каражатты ошол тендерди утуп алган коомдук уюмдар ишин алып барат да бүгүнкү күндө. Демек, каржылоо дагы ошол тараптан деп айтсак болот. Каржылоо ошол мамлекет тарабынан каржылоо болот. Бирок ошол бөлүнгөн финанс каражаттарды бөлүштүрүү ошол тендерге катышкан, конкурска катышкан уюмдар алып кетет да андан ары. Анан мындай алдын ала расчетторду кылганда бүгүнкү күндө ошол социалдык жатакананы уюштуруш үчүн мисалы биздин бир кардарга орточо эсеп менен бир күндө бир
200 сомдун тегерегиндеги эле акча каралат экен. Бул тамак ашынабы? Бул тамак ашына. Бул эртең мененки тамагы, анан кечки тамагы болуп. Анан ошол жатаканада бир канча вактылуу убакыт жашаганга мүмкүнчүлүк берет да биздин кардарга. Буну биз эмне үчүн уюштуруп атабыз? Мен жана айтып кеткендей, ошол кардарга бир тиешелүү бир жумуш таап бериш үчүн ошондой вактылуу бир жатакананы уюштуруп, анан ошол жерден ал жумушка орношуп, ошо биздин көзөмөлүбүздүн алдында болот бунун баары. Анан бир определенный заработок, доход келе баштагандан кийин, анан ал ошол жатаканадан өзүнчө бөлүнүп. Ошондо убактылуу болгондо кандайдыр бир чеги барбы убакыттын? Мисалы мынча жумадан мынча айга чейин деген. Чеги бар. Эми бул шартка байланыштуу болот. Эми орточо бир айга чейин болот. Бир айга чейин болот. Ошол бир ай мөөнөтүндө ал кардар тиешелүү бир жумушка орношот, анан определенный бир доход келе баштаганда, анан ал ошол социалдык жатаканадан уже чыгып кетет да. Бул баягы жашы жете элек балдарга да ушундай да. Жашы жете электер боюнча абал мындай кичине жеңилирээк, себеби дегенде алардын көбүнчөсү ата энеси бар, алардын мыйзам чегиндеги жана өкүлдөрү бар. Ошон үчүн бул маселелердин көбүн ошолордун жоопкерчилигине кетип калат экен. Ошон үчүн бул маселе пробация департаменти үчүн көп мындай көйгөйдү түзбөйт. Ошол ювеналдык пробациянын кардарлары жагынан дагы андай көп муктаждык бүгүнкү күндө жок. Ошо социалдык жатаканага жайгаштыруу ошол багыт боюнча андай көп муктаждыктар жок да. Бир учурда канча кардар жөнүндө сөз болуп атат азыр? Мисалы, канча кардарды тейлей аласыздар да? Жардам көрсөтө аласыздар? Биз эми жана мониторинг кылып эсептеп чыкканда, ошол жана социалдык жатаканалар бир учурда бир 15 кардарга чейин кабыл алганга мүмкүнчүлүгү бар болот да. Ошол биз үчүн бүгүнкү күндө жетиштүү деп эле эсептейбиз да. Ушул социалдык жатаканалар Борбор калаада түшүнүктүү, ал эми аймактарда кандай болот экен? Ал жактан дагы ушундай кардарлар болуп калышы мүмкүн да. Эми аймактарда бул маселе мындай өтө курч турган жок. Бул көбүнчөсү ушу чоң шаарларда. Практика көрсөтүп атат, ошо Бишкек шаарында, Ош шаарында, мындай чоң шаарларыбызда бул маселе бар. Себеби дегенде маалымат катары айтып кетиш керек, бүгүнкү күндө ошо республика боюнча пробация департаментинин көзөмөлүндө 5000ге жакын кардар учетто турат. Анан ошолордун көбүнчөсү ошол чоң шаарларда турат да. Ошон үчүн бул могу жатакана маселеси, жумушка орноштуруу маселелери, ошо социалдык пакеттерди көбүнчөсү ошо чоң шаарларда бул биз үчүн көйгөйдү түзүп атат. Ошондуктан биз жана айтып кеткендей, ошо түндүк боюнча 2 реабилитационный центр, бул ошо Бишкек шаарынын тегерегиндеги эле жерде жайгаштырыш керек. Анан болсо ошо Ош шаарынын тегерегинде. Эмне үчүн 2? Себеби дегенде бул бирөө аялдар үчүн өзүнчө бөлөк, бирөө эркектер үчүн болот да. Ошол реабилитациялык жатаканаларга жайгашкан пробация кардарлары ал учурда жумуш издөө менен эле алек болобу же дагы башка бир милдеттери болобу? Негизги ошол биринчи маселеси бул ошо турак жай. Ошо биздин кардарыбыздын жашай турган жери болуш керек да. Эң негизгиси. Анан албетте эми биз пробация кардары ошо жабык абактан чыгып, анан бизге учетко туруп атканда, биздин ошо райондук пробация органы тиешелүү социалдык карта түзүлөт да, толтурулат. Ошондо ошол кардардын бүт жанагы социалдык абалы, үй бүлөсү барбы жокпу, үйү барбы, ошонун баарын изилдеп чыгып, ошонун негизинен анан тиешелүү бир талаптар чыгат да ошол кардарга. Анан эгерде ошо социалдык карта түзүп атканда, мисалы, биздин психологдорубуз да ишин жүргүзөт. Эгерде ошол психолог ошол кардарга бир мындай психологиялык жактан жардам керек, көмөк керек болсо, анда ал ошол социалдык картага корутундусун жазат дагы. Анан мисалы ал бир ай ошол кардар ошол социалдык жатаканада жатканда, ошол кардардын каалоосу менен ошо психологиялык жактан дагы тиешелүү бир мындай иштерди жүргүзөт да, жардам, көмөк көрсөтүү иштерин жүргүзөт. Кандай ойлойсуз, ошол кардарларга ушундай жардамдар баягы мындан аркы кийинки жашоосун оңдоп кеткенге бир стимул бере алабы? Албетте стимул берет.
стимул берет. Себеби дегенде бул жарандар биринчи учурда мындай жана орусча айтканда стигма осужденного, ошондой стигма менен жүргөн жарандар да. Анан көп учурда алар ошо жабык абактан чыккандан кийин биздин ошо практика көрсөтүп атат. Эгерде ошо мамлекет тарабынан, ошо пробация департаменти аркылуу бир тиешелүү мындай көңүл бурууну көрүп, көмөк көрсөтүп атканын көргөндө көп учурда алар өзүнүн мындай пикирин, ой жүгүртүүсүн мындай өзгөртө башташат экен да. Бул жагынан мен ойлойм, бул практикада эле көрсөтүп атат, бул ошол жарандарга чоң бир мындай көмөк, колдоо болуп эсептелинет да. Эми себеби дегенде мындай айтканда аделе биздин жараныбыз. Ооба, өз убагында ал кылмыш кылган, ал кылмыш үчүн жазасын тартты. Көп учурда ал ошо бул негизи өз мөөнөтүнөн эрте чыкканы бул соттун чечими негизинде болуп атат да. Ошо сот процессине деле ал өзүнүн позициясын билдирет, что мен ошо убагында туура эмес иш кылганымды мен түшүнүп атам, эми өкүнүп атам. Анан оңолгонго мындай өзүмдүн аракетимди кылам деп мындай кепилдик берип чыгат. Анан эгерде чыккандан кийин кайра эле баягы проблемаларга туш болсо, доход, иши жок, жумуш жок, мисалы, коомчулугубуз ала бул соттолгон деп мындай кичине буну алыстатып баштаганда, большая вероятность того, что бул кайра бир рецидив кылып, кайра бир кылмыш кылышы мүмкүн да. Ошол жагынан если ойлосок, бул пробация институту биздин коомчулукка керек. И ошол социалдык жагынан көмөк көрсөтүү бул абдан туура эле иш деп эсептейбиз да.